Улуу урматтуу кыргыз элим, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен Сыкөл областынын Түп районунун тургуну Асхан Тегизбай Турдиевич, милициянын ардагеримин. Сыймык Жапыкеев боюнча мен айтып өткүм келет да, өзүмдүн оюмду айткым келет. Сыймык Жапыкеевич 2001 жылдарда ушу Түп районунун прокуратурасынан тергөөчү болуп баштаганда, бул жаңы келгенде эле мен прокуратуранын тергөөчүсүмүн деп мактанбастан, намыстанбастан ушу биздин милициянын тергөөчүлөрүнөн менден келип сурап, жаңы трудовой эмесин баштап атат да, деятельностин. Ушундай намыстанбаган, ушундай ачык айкын жүргөн жигит да, ушундай иштечү, кыйын жигит болчу. Бул эми азыр мына ачык айтып атпайбы? Бурун Акаевдин базындагы мына премьер-министрлер дейт. Апас Жумагулов, Муралиев аман келди. Андан кийин Жумалиев, анан Сарпашев, мурунку теги губернатордун күйөө баласы турбайбы? Тойчубек деп, Жолчубек деп койчу. Анан эми ушулардын миллиард деген доллар акчалары бар деп атат. Ооба. Схемаларын ачып, доказательство менен сүйлөп, факты менен сүйлөп айтып атат. Мына ушуга окшогон кыргыздын балдары мына мондай, мына ушу өзүнүн мекени үчүн күйгөн, кыргыз эл үчүн күйгөн жигиттер ушу чыгып атат. Мына Сыймык Жапыкеев жападан жалгыз ушу мурда ушу иштеп кеткен прокурор, генеральный прокуратуранын прокурор катары ачык айкын айтып алып чыгып атат да. Анан ушу көп блогерлер да сүйлөп атат, жакшы анализдеп атат, кандайча ушу карыз болгонубузду, кандайча ушу 300ге жакын биздин чиновниктер байыганын миллиард деген акчалары бар экен. Анан ушинтип Сооронбай Сарыпович айтып атат, ай коррупцияга жардам бергиле депчи. Анан ушу мына айтып атса, мына канча күн болду айтканына. Эч кандай бир сезим дагы, эч реагирование жок да, прокуратура тарабынан да, СМБ тарабынан да. Эмне болуп атасың деп да сурап да койгон жок. Эмне себептен? Мен таң калам, мына милициянын мурдагы 39 жыл иштеген мен милициянын кызматкери катары айтам да, эмне себептен өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы? Коррупция жөнүндө жардам бергиле депчи. Анан ошо тиги АКС иштебей, анда эмнеге айлык алып атышат буларчы? Мына тиги жерде бул Жумалиевдин уяты жок экен, кайсы бети менен Куран кармайт улуу күндө, орозо күнүндө. Мында байлык бар, көрүнүп эле турбайбы? Өзүнүн деңгээлин көрдүк, мен таң калып атам. Жумалиев окшогон ушу премьер-министрлер кантип башкарды? Мен таң калып атам. Сарпашевди мен таң калып атам. Регистрационный отделде иштеген, депутат болуп иштеген, ушунча байлыкты кайдан топтогон? Паспорттар карачы, эмне деген мына Түркиядан уйгурлар кармалды эле 80 паспорт менен. Момбеков депутат айтып атпайбы? Эч кандай иштеген жок. Булар эмне үчүн жооп берген жок, камалган жок. Эмне үчүн бизде ушу 5 миллиард карызыбыз бар, Россияга да карызыбыз бар. Эмне үчүн ушу олигархтардан, коррупционерлерден ала албайбыз? Эмне үчүн тиги Армения карачы, срок давности алып коюшту, өндүрүп атат. Өзбекстандын президенти кыйын экен, өндүрүп атат. Эмне үчүн Сооронбай Сарыпович бизде ушу Кыргызстан мындай эмес, жоопкерчиликсиз, чеге Тажикстанда тиги тажиктер биздин границага кол салып атат, эч кандай реагирование жок. Ушу күнгө чейин элдер ыйлап атат. Эмне үчүн ушу өкмөт гумпомощь бергенде баштык кылып 3 килограмм шекер, 3 килограмм шүкүр, тиги шекер, күрүч, май кылып таратты. Бул эмне тиги? Бул өзү эле коррупция да. Сдача калат, анан эсеби жок. Мындай эле айлыктарга которуп койбойт беле. Ошондо так эсепте болмок да. Эмне үчүн ушу мигранттарды ыйлап атат? Эмне үчүн эч кандай укпайсыңар? Иштеген жүзүңөр көрүнбөй жатат. Эбегейсиз акча, байлыктар бар.
зарплат тебегейсиз, өзүңөргө чектеп алгансыңар. МВД Жунушалиев мурунда министр болгон, азырда министр. Коррупция өтө күчүндө, байдын балдары, колунда акчалуулар гана иштеп жатат. Интегра ушак ушудай иштейт. Жана ЕСБ деп коет, только начальниктердин заказы менен иштейт. Орундарды бошоттурат, сотрудниктерди башкаларды кыйнап. Тергөөчүлөрдү болсо первый зам кылып коюп турсуздар. Муну жөнүндө айттым. Эми жанагы блогерлер айтып атат, Кыргыздын жаштары айтып атат, Манас көчүнө жанагы чоң казат каттанабыз дешип. Мен да ушу 55 жашка чыктым, милициянын пенсионерине карабай, кайдыгерлик карабай. Мен да ушу жаштарды колдоймун силерге. Силердин колуңарда Кыргызстандын келечеги. Мен таң калып атам, элдин баары азыр жакырчылык менен жашап атышат. Кыйынчылык менен жашап атышат. Анан эми ушу Сыймык Жапыкеевич ушу окшогон жигиттерди колдошубуз керек. Мына вот этиги алдым жуттум коррупционерлерди, жана мурда иштеп кеткен премьер-министрлерди, мурда иштеп кеткен легендарный депутат деп макталып атышпайбы? Легендарный саткынчылар, ошолор легенда түсүп кетишкенде өзүнчө эле чыгыш. Андан кийин мынакей Сооронбай Шарипович, кичине катуураак кармабайсызбы, иштебейсизби? Эмне намыс деген болуш керек да. Сиз эми премьер-министрди, өкмөттү эч жагына жоготуш керек да. Эмне үчүн мурда Атамбаевдин балында иштеген Журушалиевди, Турганбаевди тап келесиз. Эгерде ушу Турганбаев мына 100 списокты көрдүм мен. Эң байлардын арасына кирет экен. Милиция болуш деген. Мына Турганбаев көз чогуу эле милицияны баштаганбыз. Анын 20 миллион доллары бар экен. Менде 10 000 долларым жок. Керек болсочу. Мына. Эмне үчүн булар эбегейсиз байыган, өмүр бою бийликтен түшкөн жок. Бир начальник урооду болот, бир начальник ууду болот, кайра зам министр болот, Жунушалиев өкөтен. А мени милиция болгон жок да. Буларды эмне үчүн алып келдиңиз? Булар даана ушу милициянын душмандары ушулар. Акчасы бар үчүн мени турган сальто тээп секирип жүрөт. Акчасы жоктор кайдан секирсин? Уят да ошо карган башы менен ушулар секирип коет кыргыз эли ачкачылыктан момунтуп жанагы карызын төлөй албай атса булар жүрөт чет мамлекет деп. Ушулардын баарын тазалаш керек. Тазаланышыбыз керек болчу. Биз деген такыр туура эмес иштеп атабыз. Мынау эмне үчүн генеральный прокуратура реагировать этпейт могу Жумалиев боюнча? Эмне үчүн? Сарпаш боюнча эмне үчүн реагировать этпейт? Муралиев боюнча эмне үчүн реагировать этпейт? Эмне үчүн анда ушуларды жанагы банкирлер жөнүндө айтып атат. 30% менен берип атат. 30% менен депутаттарга кайрылат эле ушул 5% эле кылып закон кабыл алып берип койбойт белеңиздер. Кыргыздын жөнөкөй мына мени баш кылып туруп ушу банкта кайрылат экенбиз аргасыздан. Жол террористти сыйрып атат. Эми ушу банкирлердин эң башкы главарлары ушу мурун эле иштеп кеткен легендарный депутаттар болуш керек. Мурун иштеп кеткен министрлер болуш керек. Сыймык Жапыкеевич эң туура айтып атат. Деле бир үн катып койгон жоксуздар го, чиркин. Москвадагы Туркиядан жатып алып, дала кыргыз балдары айтып атат. Анализдеп сүйлөп атат, 20 000 коррупционер бар экен депчи. Ошонун баары мына бир эле областта начальник ууду болуп кеткенде, ошонун баары өзүнүн эмесин иштешкен да. Умысыл бүт жеп ичиш керек, кандай жеп ичиш керек да. Мен ошо таң калып атам, карачы ошо кезде генеральный прокуратурада Мыктыбек Юсупович иштептир. Ошо тегерейте Чолпон Баекова иштептир. Сот болуп, Конституционный судтун эмеси палатасынын председатели болуп. Ушулар тиги Акаевди мактап, жоңгот, далга чапкылап атып ушу Кыргыздын ушуга жеткирди да. Эмне ушуларга чара колдонулбайт? Мыктыбек Юсупович спокойно отуруп алып, шылдыңдап койбайды вице-премьерди дайындап атса, эмне үчүн сен плавать өтөсүң депчи. Мен Мыктыбек Юсуповичке айтат элем, сизди мен культурный адам экен десем, такыр туура эмес адам турбайсызбы? Эмне сиз ошо кыйын айттым деп атасызбы? Сиз 20 метр сүзө аласызбы көлгө? Уят да, ушу сиздин деңгээлиңизде сөзбү? Анда көрө экономиканы айтпайсызбы? Российский, кыргызский банктагы акчаларды
жолун айтпайсызбы, кантип тиги эмелердин проценттерин кыскартабыз. Ошону оңой жолун айтпайсызбы, кантип алыш керек эл деп. Анан ал жигитке тийишип атасыз. Ал жигитти мен тааныбайм. Просто да мен таң калып калдым, ошондон кийин сизди мен чота жүрөгүм муздап калды. Ошол кыз элим, сыймыкты Жапкеевдин айткандарын баары туура колдойбуз. Жаштар, мамлекетти колуңуздарга алыңыздар. O чегараны карачы, чегараны тиги тажиктер эмне кылып атат? Издебайт айтып атат бизди. Контрабандисттер өтүп атат деп жакта. Ачыгын айтып атпайбы? Бүт контрабанд өкмөт күнөөлүү деп. Сыймык Жапкевич. Эмне учукпайсыңар? Намысыңар барбы? Өкмөт. Силерден Кыргызстандан кетип калабыз деп атасыңарбы? Мен таң калып атам. Мен ушу премьер-министр болсом отургузбакмын, жөн эле жумуштан кетирме эмесмин. Жумуштанчы министрлерди алып эле өзү калды го жаңыз. Мен ар бирин бүт ар бир эмне себептен алынды, ошо юристке баа берип, кылмышы болсо баарын түрмөгө тыкмакмын. Байлыктарын алмакмын. Жөн эле кетирип отставка менен булар чектелбеш керек. Жөн эле чектелбеш керек. Жоопкерчилигин караш керек. Мен ушул урматтуу кыргыз элим.